Саламатсызбы? Эгер бир эркек эки аял менен жашаса, ЗАГС алуу маселеси кандай болот? Алса болобу? Жолдору барбы? Негизи Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык эки же андан көп аял менен чогуу чарба жүргүзүү, мындай айтканда чогуу жашоо бул мыйзам менен тыюу салынган. Тыюу гана салынбай, андай учурда мындай жаза колдонулат. Ошондуктан мындай учур болушу мүмкүн эмес. Ал эми сиздин эгерде биринчи аялыңыз менен никеге туруп, аны менен жашап, андан кийин дагы бир башка аялга үйлөнгөнү ошол жарандык абалдын актыларын каттоо бөлүмүнө барсаңыз, ал жерден сиздин никеңизди мындай мамлекеттик каттоодон баш тартат. Себеби дегенде негизги талаптарында ал жерде ошол эгерде мурда демек нике мамлекеттик каттоодон өткөн болсо башка аял менен, ошол аял менен мамлекеттик нике каттоодон ажыратылгандыгы жөнүндө тастыктоочу документ, демек соттун чечими болмоюнча ал жаңы нике каттоо өткөрүлбөйт. Демек Кыргыз Республикасынын жарандары бир гана аял менен мамлекеттик нике каттоодон өтүшү мүмкүн, бир гана. Сиз айтканда эки же андан көп нике каттоо мамлекеттен каттоодон өткөрүлбөйт. Мен баса белгилеп кетейин, эки же андан көп аял алып, алар менен чогуу жашоо бул мыйзам менен тыюу салынган. Ошол эле учурда мындай чара колдонулат. Кыргыз Республикасынын жарандык абалдын актылары жөнүндө мыйзама 26-берене никеге туруу жөнүндө арыз. Никеге кирүүчү адамдар жарандык абалдын актыларын жазуу органына никеге туруу жөнүндө жазуу формасында биргелешкен арыз беришет. Биргелешкен арызда никеге турууга өз ара ыктыярдуу макулдашуу, ошондой эле никеге турууга тоскоолдук кылуучу шарттардын жоктугу тастыкталууга тийиш. Никеге туруу жөнүндө биргелешкен арызда төмөндөгүдөй маалыматтар камтылууга тийиш. Никеге туруп жаткан адамдардын ар биринин фамилиясы, аты, атасынын аты, туулган датасы жана жери, никеге турууну мамлекеттик каттоо күнүндөгү жаш курагы, жарандуулугу, улуттуу жашаган жери, никеге кирип жаткандар тандаган фамилиялары, никеге кирип жаткандардын ким экендигин ырастаган зарыл керектүү документтердин реквизиттери. Никеге кирүүчү адамдар никеге туруу жөнүндө биргелешкен арызга кол коюшат жана аны түзгөн күндү көрсөтүшөт. Никеге туруу жөнүндө биргелешкен арыз менен бирге берилүүчү зарыл документтер, никеге кирүүчүлөрдүн ким экендигин ырастаган документтер, эгерде адам мурда никеде турган болсо, мурдагы никенин токтотулгандыгын тастыктаган документ.